Ал ошо кезде кабель тартып аткан экен, анан ошо жерде турган контейнердин үстүнө өзү жасаган темирден жасалган лестницасын коюп, кабелди тартып атып, ал жерден кулап түшкөндө Иманалиев каза болуп калган экен. 64-чү токтомдун негизинде комиссия түзүлүп, комиссиянын председатели Мадияров Чолпонкул, комиссиянын мүчөсү мен, андан кийин дагы крестьянский хозяйстводан Ыбралиев деген техниканын инспектору, коопсуздук инженери болуп комиссия түзүлгөн. Бул боюнча бүт баары толук изилденип чыккандан кийин баягы мунун эмнесин винасын баягы эмнеге жараша мунун 60% ошо күнөөлүү деп табылган да. Анан ошондон кийин бул Калыгова мага келген. Ушундай болду, кандай кылышым керек, тиги бу деп. Анан биринчиден дедим, азыр күйөөңүз каза болгондон кийин сиз расход болдуңуз. Ошо расходко карата бул деген баягы биздин эмгек кодексинде жазылган боюнча погребение ба көмгөнгө акча берилиш керек эле. Ошону тиги эмнеден требовать этип алгыла. Жумуш берүүчүдөн деп. Андан кийин айттым, погребениянын суммасы кандай десе, погребениянын суммасы определяться этилген эмес. Аны силер айыл өкмөттөн алган ширеңкеден башкап, туз, кумшекер, уңардан өдө бүт баарын жазып туруп, анан ошондо алып баргандан кийин ал жерден справка берет. Ошонун негизинде силер бергиле, мен русуга берейин, ал төлөп берет деп. Иманалиев Ишембектин күнөөсү 100%, силер эмне үчүн 60% кылып эле 40% бизге күнөөлөп атасыңар деп, анан особый мнение жазышып, ал жактан эмнетип, кайра карагонун сураган. Ал жерден ошо экотехинспекциянын начальниги Жолчиев Бакыт өзү бир сыйра карап, анын биздин жыйынтык туура экен деп, анан тигилерге айтат. Ай, андай болбойт, бул деген туура эле чыгарып тур, бул деген связан с производством. Баягы единовременный суммасын дагы эсептеп бергем, очеренный заработогун да эсеплегем, как Живенкетов анынга. Анан ошондон кийин бул акчаны берип атканда, Русу ошо единовременный пособиядан 200 000 сом кармап калыптыр. А эмнеге кармап калды десе, бул деген погребениянын акчасы деп. Анан Калыгова мага келди, ушундай деп. Жок, андай кармап калганга акысы жок. Анан бергиле деп, анан бул жерден чыр башталды. Чыр башталгандан кийин экөөбүздү чууга салып олтуртуруп, анан бул эмнеге сотко берет. Калыгова сотко берет. Мына соттун решениялары бүт турат. Мына 11 январь 19-жылы Калыгованын эмнесин бул жерден карап, Бишкек шаардык райондук эл аралык сот карап атат. Бул жерден анын эмнесин эмне деп атат бул жерде. Калыгова албырдын арызы боюнча өткөрүп жиберген мөөнөтүнө калыбын келтирүү жөнүндө өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартылсын деп бир чыгып атат. Андан кийин мына Бишкек шаардык сотунун административ иштер боюнча сот коллегиясы дагы отказ берип, анын эмнесин дагы чыгарып атат. Андан кийин Верховный соттон дагы бир решение чыгып атат. Ал дагы отказ берилип атат. Ошого карабай эле бул жазып келди. Текшергенге укугубуз жок, жанагы бухгалтерияны. Муну финполиция убагында финполиция текшерчү да. Финполицияга кайрылдыңыз десем, финполицияга кайрылат. Финполицияга кайрылгандан кийин баягы двойная бухгалтерия деген финполиция таппай кеткенден кийин бул финполициянын үстүнө жазат. Аябай чоң крупный взятка алып туруп ишти жаап койду деп. Андан кийин бул бизди 5-чи главный управленияга берет, МВДга. МВД текшерет, алда дагы эмнетет. Эчтеке таппайт. Андан кийин Бишкектин эмнесине берет. Улуттук коопсуздук комитетине берет. Алар да текшерип, алар да эчтеке таппайт. Андан кийин Бишкекти прокуратурасына берет. Алар да бүт карап туруп, бүт баарын туура эле закон түрүндө эле жасалган экен деп алар чыгат. Андан кийин бул эми арызданып жүрүп алып туруп, андан кийин бул Русудан биринчи 1 миллион сураган, андан кийин 2 миллион сурады. Эми 3 миллион, эми 5 миллионго чыгып кеттир. Ансыч. Бул жерде эми мына сот жүрүп атат, сотто деле мына көрүп атат. Прокурорго да асылып атат, сотко да асылып атат, бизге да асылып атат. Бардыгын эле взяточник кылып атат. Бирок сот тарабынан дагы, прокуратура тарабынан дагы бир дагы кыймыл аракет көрүнгөн жок. Аны айтыш керек эле, сен камерага тартып атсаң,